Ovada London, BBC, саламатсыздарбы. Дүйнөнүн чар тарабынан келген негизги жаңылыктар менен тааныштырабыз. Студияда Кубат Касымбеков. Украинанын козголоңчулар көзөмөлдөгөн Донецк шаарында шахта жарылып, ондогон адам мерт кетти. Уулу газ куткаруу ишине кедергисин тийгизүүдө. АКШ президенти Барак Обама Ирандын өзөктүк программасы боюнча Израиль лидеринин эскертүүсүн четке какты. Смартфондордун кармашы Samsung соңку табылгасы менен Apple компаниясынан озуп чыгууну көздөөдө. Украинанын Донецк аймагында көмүр шахтасындагы жарылуу кеминде 30 адамдын өмүрүн алды. Башка кенчилердин тагдыры белгисиз. Засядка шахтасынан чыккан уулуу газ куткаруучуларга тоскоолдук жаратууда. Жергиликтүү расмий 7 кенчинин сөөгүн алып чыгышканын билдирди. Шахтада 50 адам болгону айтылууда. 7 жыл мурда дал ушундай жарылуудан 100дөн ашык адам каза тапкан эле. Засядка шахтасынын тышы. Кенчилердин жакындары чоочулап чогулууда. Бир нече сааттан кийин 10 чакты шахтер каза тапканы тастыкталды. Произошел взрыв. Борис Грядущий аттуу адис саат эртең мененки 7-де жардыруу болду. Бирок ишкерлер каякта экени белгисиз болгон деп айтты. Куткаруучулар шахтадан чыга албай калгандарга жардам берүүгө киришти. Бирок жетиштүү сандагы куткаруучулар барбы деген суроо туулат. Көмүр шахтасы Донецк шаарынын чыгыш тарабында жайгашкан. Бул аймакты өздөрүн көз карандысыз деп жарыялаган Донецк элдик республикасы көзөмөлдөйт. Аймактагы эң ири шахта саналган бул кенде буга чейин дагы каргашалуу кырсыктар катталып келген. Эми жикчилдер Украинанын башка аймактарынан келген куткаруучуларга бөгөт болгону кабарланууда. Украинанын президенти Петро Порошенко Твиттер аркылуу куткаруучуларга тоскоолдуктар болбосун деп талап койду. Расмийлер шахтада 200гө жакын кенчилер бар болгонун белгилешет. Эми курман болгон кишилердин сөөгү чыгарылууда. Көп үй бүлөлөр болсо, жакындары тууралуу жаңылык алыш үчүн тынчсызданып күтүүдө. Ал ортодо Тегерандын өзөктүк программасы боюнча АКШ менен Ирандын ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн соңку айланпасы жыйынтыкталды. Американын расмийлери билдиргендей, мамлекеттик катчы Джон Керри менен анын ирандык кесиптеши Джавад Зарифтин Швейцариядагы жолугушуусунда жылыш байкалды. Буга чейин Израилдин лидери Беньямин Нетаньяху Тегерандын дымагын чектөө боюнча АКШнын аракетин сындап чыккан эле. Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяхунун АКШга сапары башынан эле талаштуу болгон. Жетекчини республикачылардын спикери Джон Бейнер Ак үй менен кеңешпестен туруп чакырган. Нетаньяху АКШнын конгрессин Иран менен өзөктүк программасы боюнча келишимди токтотууга чакырды. Бул келишим коркунучтуу, өтө коркунучтуу. Келишим өзөктүк куралдарга бөгөт болбойт. Азыркы учурдагы эң коркунучтуу нерсе согушкер экстремисттер менен өзөктүк куралдын байланышы. Биз буга жол бербешибиз керек. Нетаньяхунун айткандарына АКШнын конгресси катуу кол чаап, колдоду. Бирок Демократтар партиясынын 50 мүчөсү бойкот жарыялап, жетекчини шайлоого 2 апта калганда популисттик позицияны ээлеп, колдоо издеп жатат деп айыпташты. Учурда Швейцарияда АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри жана башка ири өлкөлөрдүн жетекчилери Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимге жетишүү үчүн сүйлөшүү өткөрүп жатат. Эгерде Иран өзөктүк программасын көзөмөлгө алууга макул болсо, аталган өлкөгө киргизилген экономикалык санкцияларды батыш жоюшу мүмкүн. Обама бул келишим өтө маанилүү экенин белгиледи. Өзөктүк программа тууралуу келишимге токтолсок, биринчи Иран ага көнөбү деген суроо турат. Эгерде Иран ага макул болсо, биз так кадамдарга даяр болобуз. Мен бул келишим эң туура жол экенин далилдеп бере алам. Нетаньяхунун Ирандын өзөктүк программасы боюнча оюна көпчүлүк америкалыктар да кошулат. Демек президент Обама келишимге колдоо табыш үчүн бир топ кыйынчылыктарга дуушар болушу мүмкүн. Сиз BBC-ни көрүп жатасыз. Эми алдыңкы саптагы башка кабарлардын кыскача тизмеги. 2 жыл мурда Бостон марафону маалында жардыруу уюштурду делген Жохар Сарнаевдин соту жүрүп жатат. Соттолуучу массалык жок кылуучу куралды колдонууга байланыштуу 30дан ашык дооматтарды четке кагууда. Бул жардыруудан 3 адам мерт кеткен. Алардын арасында 8 жашар бала бар эле.
Бали Нини тоуын маңзат ташуга шыктандырды деп соттолгон Австралиянын 2 жаранын өлүм жазасына тартуу үчүн Индонезия аралын алып келишти. Андрю Чан жана Мюран Сукумаран атууга кете турган чет өлкөлүктөрдүн катарында. Австралия болсо өлүм жазасын токтотууга үндөп келген эле. Кытай коргонуу тармагына жумшалган каражатты быйыл 10%га көбөйтөрүн билдирди. Мындай салт соңку 20 жылдан бери уланып келет. Натыйжада армияга 145 миллиард доллар берилет. Дүйнөдө АКШ гана өз армиясына Кытайдан көбүрөөк каражат саптайт. Ал тапта Samsung компаниясы Apple менен узакка созулган атаандаштыгынын жаңы чеги келгенин билдирди. Мобилдик дүйнөнүн конгрессинде сунушталган S6 Edge үлгүсүндөгү смартфон батареясын өткөргүчү жок эле өзү толтура алат. Бул атаандаштарынан алдыга кетүүнү көздөгөн Samsung'тун соңку табылгасы. Миллиарддаган адамдар Samsung компаниясынын жабдууларына байлануу. Бул аптада Барселона шаарында уюлдук телефон компаниялары жаңы технологияларын көрсөтүүдө. Samsung биринчи орунда турганы менен Apple жана Кытайдан чыккан атаандаштарынын айынан кирешеси кескин төмөндөп жатат. Бул себептен Samsung көргөзмөдө 2 жаңы уюлдук телефонун жарыялады. Түштүк кореялык компания Apple'га окшоп эми уюлдук телефондордун дизайны менен кардарларын азгырууга умтулат. Биз атаандаштыкты колдойбуз. Себеби кардарларга ар кандай продукция сунушталат. Алар каалаганын тандап алууга мүмкүнчүлүк алат. Ал ортодо Барселона шаарынын аркы четинде Samsung компаниясынын негизги атаандаштарынын бири Huawei өз жабдууларын көрсөттү. Кытайлык компания 2 жылдын ичинде дүйнөлүк рынокко чыгып, тез арада Samsung сыяктуу компаниялардын атаандашы болуп калганы анык. Бир аз тыныгып, өнүгүүнү токтотсоң башка компаниялар тактыңды тартып алат. Азыр кытайлык компаниялар тез өнүгүүдө. Алардын жабдуулары кардарларга жагымдуу болот. HTC компаниясы да көп кыйынчылыктарга дуушар болуп, атаандаштарынан артта калгандардын бири. Алар компьютердик оюндарга ылайыкташкан жабдуусун жарыялады. Бул тармакта алдыга чыгыш үчүн ар дайым жаңы демилге көтөрүш керек. Эми спорт. Алгач Англиянын премьер-лигасындагы бүгүнкү оюндарды айта кетели. Сапты баштап бараткан Челси West Ham менен беттешет. Челси бул оюнду жеңип чыкса, экинчи саптагы Манчестер Ситиден дагы бир топ алдыга озуп кетет. Сити акыркы катардагы Лейстер менен ойнойт. Манчестер Юнайтед болсо Ньюкаслга сапар алууда. Түндө болсо Астон Вилла West Bromwich'ти 2-1 менен жеңип, жаңы тренери Тим Шервудтун жарпын жазды. Кристиан Бентеке кошумча убакытта пенальтини ийгиликтүү тээп, Вилланы лигадан чыгып калуу сабынан куткарып кетти. Саутгемптон болсо Кристал Пэласти 1-0 менен утуп, 5-чи сапка көтөрүлдү. Кал менен Сандерленд 1-1 менен тең чыгышты. Америка футболунун спорттон кеткен 2 жылдызы көз жумгандан кийин мээлерин медициналык изилдөөгө берерин билдиришти. Нью-Йорк гигантарынын оюнчусу Стив Везерфорд жана Сиэтлдин спортчусу Сидней Райс мээнин чайкалышы тууралуу иликтөөлөрдү колдошот. Алар башка кесиптештерин да шыктандырууну көздөшөт. Спортчулардын көбү мээнин ар кыл илдеттеринен жапа чегип келишет. Жаңылыктардын соңунда суу сарды үстүнө контуруп алып, учуп бараткан тоңкулдакты көрдүңүз беле? Көрө элек болсоңуз, эми абдан сейрек мүмкүнчүлүк. Бул таң калтырган сүрөттү Лондондо тартып алышкан. Көрсө, тоңкулдак суусардын чабылууна кабылып, андан качуу үчүн учууну чечкен экен. Кызыгы, 2 жандык тең бул окуядан аман эсен кутулуптур. Дал ушул таң калыштуу сүрөт тууралуу толугураак баян азыр сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз bbc-кыргыз.com макаладан сүрөт тууралуу ар кыл жоромолдорду дагы окууга болот. Ошондой эле BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан таба аласыз. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиз. Соңку жаңылыктар менен тааныштырган Кубат Касымбеков. Аман туруңуздар.